Токтосун Тажибаев Кызыл Адыр айылынын тургуну. Ал шайлоого жигердүү катышып, өлкөнүн келечегин курууга кайдыгер карабай келет. Бул күнү дагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого келип добушун берди. Быйылкы шайлоо менин түшүнүм боюнча өтө жакшы. Эч кандай коррупция жок, эч нерсе жок. Мен азыр фильмдин өзүн каалаган шайлап чыктым. Мындай болгон эмес менин түшүнүм боюнча. Өтө таза, тынч, күн жакшы, көңүл жакшы. Өзүм ишенгеним билмемди, шайлап чыктым. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл Айтматов районунда шайлоого жигердүү катышкан жарандардын саны көп. Айтматов району боюнча 185 талапкер бар, 23 округ. Шайлоочулардын жалпы саны 46.813 шайлоочу бар. Бүгүнкү күндө Кара Бура айыл өкмөтүндө 10 участок бар. Шайлоо участогу. Азыркы убакытта 20% элдин катышуусу болду. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарына шайлоо активдүү өтүп атат. Азыркы күндө жакшы эле, аябай тынч, элдер өздөрү каалаган талапкерге добушун берип кетишет. Номер 6040 шайлоо тилкесинде жарандардын добушун берүүсү үзгүлтүккө учураган жок. Биздин шайлоо участкасында 2408 киши бар. Кечээ күнү 16 ноябрда үйгө шайлоого 13 мүмкүнчүлүгү чектелген адам арыз таштаган. Бирок бүттүгүн алып барып шайлап, алып келип койдук. Көп турат. Шайлоо бүткөндөн кийин салабыз. Азыркы учурда биздин шайлоо участкабызда эч кандай мүчүлүштүк жок. Аппаратуралардын бардыгы жашнакай иштеп атат, биоператорлордун бардыгы жашнакай иштеп атат, комиссия мүчөлөрүнүн бардыгы олтурат, байкоочулардын бардыгы өкүлдөр отурушат. Бир жагдан милдети го бул немеге шайлоого катышуу. Анткени бул биздин келечегибиз, но депутаттарыбыз кандай иштеп берет? Пока элдер ишеним колдоп неме аткандан кийин келиш керек го деп ойлойм. Эми өлкөбүз үчүн депутаттар иштеп берсе, өлкөбүз өнүгөт чыгар деп ойлойм. Ошондой эле аталган шайлоо тилкесинде укук коргоо кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, шайлоонун таза жүрүшү байкоочулар тарабынан көзөмөлгө алынды. Бүгүнкү шайлоо аябай жакшы өтүп атат, тынч. Элдин келиш массасы да жакшы. Ойдогудай эле баары. Мыйзам бузуу эчтеке жок. Анан баардык жактоочулар да ынтымактуу, жакшынакай туруп атабыз. Жергиликтүү кеңештерге талапкер депутаттарды шайлоо Манас районунда дагы активдүү уланды. Бул деген биздин натуулдук тарзыбыз да. Биз келип шайлабасак, үйгө жатып алсак ал эмне деген? Биз мекен үчүн күйүп, мекен үчүн эмгектенип, мекен үчүн жашап атабыз да. Ошо ар бир адам өзүнүн адамдык атуулдук тарзын аткарып, келип добуш берип кеткендерин бул эң жакшы деп ойлойм да. Жакшы, Кудайга шүгүр, тынч өтүп атат. Адамдар да уже түшүнүктүү болуп калышыптыр. Күндөн жакшынакай болуп бизге мээлимин төгүп атат. Номер 6009 шайлоо тилкесинде 1715 шайлоочу катталган. Ал эми атайын арыздын негизинде 3 жаран аралыктан добуш берсе, мүмкүнчүлүгү чектелген бир жарандын добушу көчмө урна аркылуу алынган. Манас району боюнча 21591 шайлоочу бар, 20 шайлоо участогу бар. Ошондой эле 63 мандат болот. Бүгүнкү күндө 122 талапкер ат салышып атат. Саат 2-ге 14:00-гө жалпы элдин катышуусу 15% түздү. Ошондой эле бүгүнкү күндө шайлоого баардык службалар тартылган, милиция кызматкерлери, МЧС, мед кызматкерлер, ошондой эле электросеттин кызматкерлери бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин баардык ушул даярдыктар жүргүзүп 100%ке даяр болуп бүгүнкү күндө шайлоо жакшы өтүп атат. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого жарандар кайдыгер карабай жигердүү катышуусу айрыкча маанилүү. Таза шайлоо татыктуу талапкерди тандап алууга баардык шарттар түзүлгөн. Сеймик Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу.